Туристтерди суктандырат деп саналган комплекс өз максатына жетпей минтип урандыга айланды. 26 жыл аралыгында көңүл сыртында калып, шаардык бийлик тараптан каралган эмес. Анын дагы жүйөлүү себеби бар. Анткени бул комплекс салынаарда жер мэрия тараптан бөлүнүп берилгени менен кийин Бишкек эркин экономикалык аймагына өтүп кеткен. Эми бул комплексти кала бийлиги шаардык Сейил Бактар муниципалдык ишканасынын балансына кайтарып алуу ниетинде. Аталган ишкананын жетекчиси Калеча Умуралиева учурда комплексти сатуу аракети башталгандыгын айтып, коомчулукту аны мамлекеттин карамагында алып калууга чакырат. Ошол парктын жанында гостиница Искуль бар. Эми өзүңөр көрүп атасыңар, ошо кандай деңгээлге жеткизди ушу сонун гостиницаны. Бирөөгө саталык деп атат. Ошого эми паркты дагы сатып эт го, ошого кошуп бир единый комплекс кылып. Мен ойлойм, бул туура эмес. Мындай гостиница, Искуль, ушу парк сатылбаш керек. Өкмөт караш керек жакшылап. Бизге берсе ушу гостиницаны, биз иштетет элек. Паркка келген туристтерди алып келип паркка көрсөтүп, ошо жерге жашаттырып коет элек. Эмне үчүн ушундай кылып атат? Мен ойлоймун, ушу бир мафиянын кылыктары го. Чындыгында Манас айылы түптөлгөн жерге көз арткандар арбын. Айрымдары жерди 49 жылга ижарага алууга дагы жетишишкен. Башында 11 гектар болуп бөлүнүп берилген жердин учурда 9 гана гектары калды. Мындан улам комплексти түп тамыры менен жоготуп жиберүү коркунучу жаралгандыктан Бишкек эркин экономикалык аймагынын жетекчилиги жерди мэрияга өткөрүп берүүдөн карманып турганын айтууда. Биз тескерисинче өткөрүп берүү аракети көргөндө ошол жок болуп кетүү коркунучу болду да. Себеби бул жак элитный район болуп эсептелет. Манас айылын башка жакка көчүрүп, анан бул жакка үйлөрдү сала турган аракеттер байкалып калды. Ошол себептен биз кайра Дөөлөт Сыдыковду жетекчиликке алып келип, биз сырттан колдоо издей баштадык. Манас айылын ушул ордунда сактап калалы деген маанидечи. Негизи жер президенттик иш башкармалыгына таандык да. Бизге оперативный управление деп коет, убактылуу башкаруу камсыздоого өткөрүп берилген. Ошол себептен биз эми ушунча жыл карап келгенден кийин, сезден кийин талкалап салышты деген сөз болбош үчүн биз тескерисинче реконструкциялап жаңыча келбет берели деген аракетти көрүп атабыз. Чырдын чордонуна айланган комплекске жакында эле манасчы Дөөлөт Сыдыков жетекчи болуп дайындалган. Бирок анын бул жайга башчы болуп келиши коомчулукта ача пикирди жаратууда. Мындай каралбай калган жайга менеджер келиши керек дегендер дагы жок эмес. Бирок Дөөлөт Сыдыков бул жайды ашар жолу аркылуу түп тамырынан өзгөртүп чыгууну көздөп жатат. Ал үчүн каражатты бир эле мамлекеттен эмес, каалоочулардан чогултуу аркылуу жүзөгө ашырууну пландоодо. Муну кайра калыбына келтиргенде өзүнүн башынан акча көп кетет. Муну кайра түптөгөндө эле акча кетет да. Андан көрө түптөп койгон, кайра башынан салган, кайра ошол моуреки баардык элементтин баары, моунун баары тең кыргыздын тетиги байыркысы менен азыркысына шайкеш келе тургандай кылып жасалыш керек. Монун баары тең мына карасаңыз көбү мындай түшүнүксүзүрөөк нерселер дагы көп болуп калган да. Комплекс реконструкцияланса, дизайнына өзгөчө көңүл бурулат. Чоң боз үй орнотулуп, анткени ачык асман астында болуп, мондай да болуп калып атат да. Жай бар, кыш бар, күз бар, анан сууда, жаанда, карда талка. Бул жабык жана боз үй сыяктуу болуп. Ошонун астында бүт мисалы үчүн манасчыларга байланыштуу музей болсо, комуз аспаптардын музейи болсо, калпактардын музейи болсо, манас китептердин музейи болсо, бул жерде окумуштуулардын музейи болуш керек, манаска байланыштуу сүрөтчүлөрдүн музейи болуш керек. Бул жерде боз үйлөрдүн, санжырачылардын кийим, көрнөк жарнактардын ушу баардык Манаска байланыштуу. Манас айылы тарых этнографиялык комплекси Бишкек шаарынын түштүк тарабында жайгашкан. Мындан 26 жыл мурда, тактап айтканда 1995 жылы кыргыздын маданияттын, каада салттын, нарк наслин жайылтуу максатында Манастын 1000 жылдыгын майрамдоого карата курулган. Эми анын тагдыры кандай чечилет? Азырынча белгисиз. Чулпон Бейшилен кызы, Нурболсун Тургуналиев, Нью ТВ.